Кыргыз эли илгертен ырга жакын эл. Күйүтүндө, сүйүүсүндө ыр менен чыгарып, ыр менен коомчулукка жеткирген элдин Нечейин деген акын жазуучулары бар. Мына ошол акындар арасында кыргыз адабиятында эле эмес, коңшу боордош элдердин адабиятында да өзгөчө таланты менен белгилүү болгон классик акын Сооронбай Жусуев да бар. Кыргыз эл баатыры, Токтогул сыйлыгынын ээси Сооронбай Жусуевке быйыл 100 жыл. Доор инсаны түрмөгүбүздүн бул чыгарылышында дал ушул кылымдык доорду сүргөн көркөм сөз чебери Сооронбай Жусуев тууралуу баяндайбыз. Сооронбай Жусуев 1925 жылы 15 майда Каракулжа районуна караштуу Алайкуу өрөөнүндөгү Кызылжар кыштагында жарык дүйнөгө келген. Атасы Жусу Алайкуу өрөөнүндөгү белгилүү казылардын бири болгон. Ал 1929 жылы кулакка тартылып, жазыксыз камалган. Сооронбай эскерүүсүндө Атамды Ош шаарындагы түрмөгө которуп, 1932-33 жылдарга чейин камайт. Түрмөдөн бошотору менен жөө жалаңдап туулуу өскөн жери Алайкууну көздөй бет алат. Бирок тилекке каршы Алайкууга жете албай, Каракулжадагы Түшүнүк деген айылда Ташы деген таанышынын үйүндө убактылуу туруп калат дагы, көп өтпөй эле ошол жерден каза болот. Ошондо мен 8 жашар бала элем. Ошол күндөр али күнчө эсимден кетпейт, деп жазган. Алпакын Сооронбай айыл мектебин бүтөөрү менен 1943 жылы 18 жашында аскердин катарына чакырылып, Экинчи дүйнөлүк согуштун катышуучусу болгон. Ал согуштун акырына чейин Панфилов атындагы 8-гвардиялык дивизияда байланышчы болуп кызмат өтөп, майданда 2 жолу жарадар болгон. Согуштун апаттуу жылдарында да алган жарааттарынан сынып калбай, тескерисинче курчуп, ичиндеги акындыкка болгон талантты оргуштаган. Дал ошол жылдары алдыга жүргүн кыргыздар, биз жеңишчил, жаркынга деген ырларды жазып, кандуу согуштун катышуучуларына дем, күч берип турган. Согуштан кайткандан кийинки 1946-47 жылдары Совет районунун коммунизм үчүн гезитинде жоопту катчы болуп иштеп, андан соң Ош мамлекеттик мугалимдер институтунда билим алат. Аталган окуу жайдын кыргыз тили жана адабияты факультетин артыкчылык диплому менен бүтүргөндөн кийин 1951 жылы Ош облустук Ленин жолу гезитинин редакциясында бөлүм башчы болуп иштеген. Ошол эле жылы акын Москванын Максим Горький атындагы Адабият институтуна өтөт. Ал жактагы окуусун ийгиликтүү аяктап келгенден кийин 1959 жылга чейин Ала Тоо адабий көркөм журналынын башкы редактору, Чалкан сатиралык журналында жоопту катчы болуп иштеген. Ал эми 1960-86 жылдары Кыргызстан жазуучулар союзунун аппаратында адабий кеңешчи болуп иштеген. Сооронбай Жусуевдин алгачкы Эмгек күйүүсү аттуу ыр жыйнагы 1950 жылы басмадан чыккан. Андан соң акындын 30дан ашык китеби жарык көрүп, 14 китеби орус тилине которулган. Мындан сырткары көптөгөн ыр китептери казак, өзбек, украин, азербайжан, тажик тилдеринде басылып чыгып, ырлары алыскы жана жакынкы чет өлкөлөргө таанылган. Ал эми 2003 жылы чыккан Канат менен Зарина махабат дастаны көптөгөн тилдерге которулуп, өзүнчө китеп болуп чыккан. Бул чыгармасын ал өзүнүн небересине арнаган. Акын өз доорунда ыр жазуу менен гана чектелип калбастан, котормочулук менен да алектенген. Алсак Шекспир, Пушкин, Лермонтов, Шевченко, Абай, Мактумгулу, Омар Хайям, Павло Тычина, Расул Гамзатов, Макжандын жана башка акындардын ырларын чебер которгон. Кыргыз эл жазуучусу Асан Жакшылыковдун айтымында улуттук адабияттын тарыхында ыр менен роман жаратуу чандаган авторлордун калемине таандык. Сейрек учураган ошондой таланттардын катарында Жусуев да бар. Жакшылыковдун бул сөзүнө далил Курманжан датка романы болуп эсептелет. Аталган роман эки тарабы менен өзгөчө бааланат. Биринчиси тарыхый инсан тууралуу жазылгандыгы, тарыхка кайрылгандыгы менен болсо, Ал эми экинчиси адабиятта сейрек кездешүүчү ыр менен жазылган роман формасы аркылуу
Дал ушул уникалдуу чыгармасы үчүн 1998 жылы акынга Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык ыйгарылган. Акындын дагы бир өзгөчөлүгү анын 200-300 ырына оон чыгарылган. Алсак, өмүр жөнүндө ой толгоо, таарынба, о анда көктөм эле, жийде жыты, кымбатым сыяктуу көптөгөн лирикалык ырларына белгилүү оончулар оон жаратып, акындын ырлары бүгүнкү күнгө чейин калк арасында кеңири аткарылып жүрөт. Керемет бар сенде кышты жазгылар, келчи кыш илдеде кымбатым. Жусуевдин шакирттеринин бири акын Карбалас Бакировдун айтымында, улуттук жазма адабиятта Сооронбай Жусуевдин тизмеге батпаган жоон топ шакирттери бар. Салкар акын өзүнөн кийинки ар бир муундун татыктуу өкүлдөрүнө сереп салып, жазганын талдап, аны сөз кудурети деген ат менен көлөмдүү китеп кылып жарыкка чыгарган. Акынга 1981 жылы кыргыз адабиятын өнүктүрүүдө сиңирген зор эмгеги үчүн Кыргызстандын эл акыны деген наам берилип, 1986 жылы персоналдык пенсия дайындалган. Ал эми 1990 жылы Москвадагы воениздаттан чыккан «Менин жашоом» деген ыр китеби үчүн бүткүл союздук Фадеев атындагы сыйлыктын лауреаты болуп, алтын медаль менен сыйланган. Ошондой эле 1998 жылы Кыргызстандын эл агартуусунун отличниги, ошол эле жылы Казакстандын эмгек сиңирген кайраткери деген наамга татыктуу болгон. Мындан сырткары интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму чыгармачылык ийгиликтери үчүн Жусуевди алтын медаль менен сыйлаган. Президенттин 2007 жылдын 13 февралындагы жарлыгына ылайык акынга Кыргыз Республикасынын баатыры, эң жогорку артыкчылык даражасы Ак Шумкар төш белгиси тапшырылган. Бүгүнкү күндө Жусуевдин кичи мекени Кара-Кулжа районуна караштуу Сайтала айылындагы орто мектеп жана ошондой эле Кара Суу районуна караштуу Жарооз айылындагы орто мектеп Сооронбай Жусуевдин атын алып жүрөт. Сооронбай Жусуев лирикалык ырлардан тартып, ыр менен жазылган романга чейинки көркөм дүйнөнү жараткан кыргыз поэзиясында өзүнүн жүзү, өзүнүн салмактуу орду бар акын. Чыгаан акыныбызды 2016 жылдын 4 февралында 91 жаш курагында шум ажал арабыздан алып кетти. Бирок ал өзүнүн өрнөктүү өткөргөн дээрлик бир кылымдык өмүрүндө эбегейсиз эмгеги менен кыргыз маданиятына мыкты деңгээлде салым кошуп, чыныгы доор инсаны болуп, өзүнө өлбөс өчпөс эстелик тургузуп кетти.